Элдин баары күтүп турат. Бүгүнкү күндө ошого байланыштуу мына 21 майдан баштап кайсы биздин экономиканын тармактары бүгүнкү күндө иштебей турган, ишке киришет деген маселени мен сиздерге жеткирип коюуну уруксат этиңиздер. Буга чейин 3 этап менен биз ошол экономиканын тармактарын ишке киргизүү боюнча иштерди жүргүзгөнбүз. 4-чү этап болуп, же болбосо 21 майдан, анан кийин 25 майдан кандай иштер жүргүзүлөт. Же болбосо биз 21 майдан кийинки иштөөгө кирчү экономиканын тармактарын 2 этапка бөлдүк. Буну мен биздин жалпы жарандарыбыз, элибиз туура түшүнүү менен кабыл алат деп ойлойм. Себеби дегенде бүгүнкү күндөгү республикадагы эпидемиялык абалга байланыштуу биздин медицина кызматкерлеринин атайын түзгөн эксперттик топтордун сунуштары менен биз ушундай чечимдерге келдик. Айта кетчү болсок, биринчи этап менен же болбосо 21 майдан тартып, бүгүнкү күндө калкты тейлөө болборлору, ошондой эле бул жана орусча айтканда ЦОН деп коет, Центр обслуживания населения, бардык тармактары боюнча, бул ГРСтин тармагы боюнча, бул курулуш тармагы боюнча, бардык кайсы тармактарда ошондой элди тейлөөчү борборлор болсо, ошолордун бардыгы 21 майдан баштап иштейт. Андан сырткары автоунааларды, автоцон деп коет, автоунааларды тейлөөчү борборлор, авторегистрация, ушул жумуштардын бардыгы 21 майдан тартып иштей баштайт. Калкты тиричилик жактан тейлөө борборлору иштей баштайт. Бул бут кийим, саат, оңдоо жана башка ушул сыяктуу калкты турмуш тиричилик жактан тейлөө борборлору, же болбосо ошондой ишканалар, ошондой эле эмерек чогултуу жана эмеректерди оңдоо. Буга чейин өндүрүштүн баарын киргизгенбиз, билесиздер. Өндүрүш кирип, ал жерде мебелни, же болбосо эмеректерди жасоо иштери дагы ишке кирген. Ал эми азыр 21-ден баштап эмеректерди чогултуу жана ошону оңдоочу ишканалар дагы ишке киришет. Соода сатык чөйрөсү боюнча соода борборлору, соода оюн зоок борборлорунда жайгашкан балдар, оюн зоок жайларынын, оюн аянтчыларынын коомдук тамактануу, фудкорт деп коет, түйүндөрдүн ишмердүүлүгүн кошпогондо соода борборлору иштейт. Биздеги жакшы билесиздер, мына чоң супермаркеттер, ошондой эле башка соода сатык менен алектенген соода борборлорунун бардыгы иштейт. Бир гана бул жердеги ошол жанагы жаш балдар ойночу, оюн зоок жүргүзгөн оюн аянтчылары бар. Анан коомдук могул фудкорт деп коет, орусчасы тамактануу, чогулуп туруп алып тамак иче турган жайлары, ошол соода борборунун ичиндеги ошондой жайлар иштебейт. Оюн зоок жайлары, оюн аянтчылары, жаш балдарды ойнотчу жайлар иштебейт. Соода борборлору соода кылууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Азык түлүк эмес товарларды сатуу дүкөндөрү жана пункттары. Бул бардык азык түлүк эмес товарларды сатуу дүкөндөрү, ошону сатуучу пункттар мурунку баскычтарда, мурунку этаптарда кирбей калгандардын бардыгы ушул 21 майдан баштап иштей баштайт. Автомобиль базарлары иштей баштайт. Ошондой эле мал базарлары иштей баштайт. Бул жерде айтып кетчү нерсе, бул негизинен мал базарлары боюнча бир топ талаш тартыш болду. Адистердин арасында мал базарларында сөзсүз түрдө санитардык норманы кармоону, же болбосо ошону жүргүзүүнү татыктуу алып барып, сөзсүз түрдө бул ушул жагына абдан чоң көңүл бурушубуз зарыл экендигин эскертип кетемин. Андан сырткары менчик же болбосо жеке репетиторлордун кызмат көрсөтүүлөрү, бардык түрлөрү боюнча мына репетиторлордун кызматтары иштей баштайт. Менчик үй бүлөлүк мончолордун жана спа борборлордун кызмат көрсөтүүлөрү иштейт. Бул жанагы общественный баня деп коет, же болбосо жалпы коомдук, чоң коомдук мончолор, сауналарды кошпогондо. Сауналар, коомдук мончолор 21-ден иштебейт. Мейманкалардын ишмердүүлүгү жанданат. Мейманкаларды иштөөгө биз уруксат берип атабыз. Бирок мейманканын ичиндеги бассейндер жана спорт залдар иштебейт. Бул да жакшы билесиздер, спорт залдарда бирөө келип жана инвентарь менен өзүнүн жанагы заниматься этип кеткенден кийин ал жерде мүмкүн жанагы вирус калышы мүмкүн деген сыяктуу ушундай бир маселелерден улам бүгүнкү күндөгү биздин адистер ошол спорт залдарды пока иштетпей туруу боюнча сунуштарын беришти. Ошондой эле бассейндердин да ишин токтотуп туруу зарыл.
Андан кийинки 25 майдан тартып. Бул азыркы мен айткандардын бардыгы 21 майдан тартып иштей башташат. Андан кийинкиси 25 майдан тартып соода сатык чөйрөсүндөгү кийим кече сатуучу базарлар. Бул мына Дордой базарынан Бишкек шаарында жайгашкан баштап Орто Сай базарынын кийим кечек сатуучу жагы, Ош базары, Кара Суу базары жана башка биздин региондордо жайгашкан базарлардын бардыгы иштей баштайт. Бирок ушул иштеп жаткан, ишке киргизип жаткан биздин экономиканын тармактарынын бардыгына мен дагы бир ирет баса белгилеп айта турган нерсе, биздин санитардык гигиеналык нормаларды көрсөткөн, биздин медицина кызматкерлери көрсөткөн нормалардын бардыгын так сактап, ошолорду карап, особенно айрыкча маскалар менен камсыз кылуу, маскалар менен иштөө, анан санитайзерлерди, санитардык башка ошондой маселелердин бардыгын чечүү жолу менен гана ишке киргизилиш керек. Мен сөзүмдүн аягында айтам, бир топ буга чейин киргизилген биздин экономиканын тармактарында ушул маселелерди чечпей ишке киргизип, биздин жарандарынын ден соолугуна коркунуч, же болбосо ооруп жугуп калуу маселесинин ошол оору жуктуруу маселесин жок кылуу, же болбосо ошону камсыз кылуу максатында иш жүргүзбөгөн бир топ биздин ушундай борборлорубуз жатышат. Бул тынымсыз жүргүзүлөт, себеби дегенде биз сөзсүз түрдө ушул биринчи орунда биздин жарандарыбыздын ден соолугун карап, санитардык нормаларды сактоону так алып барышыбыз керек. Ошондой эле 25 майдан тартып 50дөн ашпаган орундуу коомдук тамактануу түйүндөрүнүн, жайкы кафелердин жана ресторандардын ишмердүүлүгү жанданат. Бул тармактагы биздин түйүндөргө, ресторан кафелерге дагы бир кошумча талап бар. Бул талап коноктор менен ошол үстөлдөрдүн ортосунда аралыкты так сактоо. Бул жанагы атайын көрсөткөн алгоритминде 1,5-2 метрлик аралык ар бир ошол кафе ресторанга келген биздин коноктордун аралыгы болуп эсептелет. Ошондой эле ошолор отурган үстөлдөрдүн аралыгы 1,5-2 метрден кем болбош керек. Иштеп баштаган кафелер менен ресторандардын жалпы орундуктары 50дөн ашпаш керек. Бул жайкы кафелерге дагы тиешелүү. Жайкы кафеге дагы тиешелүү. Ошондой эле ошол жерлердеги оюн зоок борборлору жайгашкан коомдук тамактануу түйүндөрү, жанагы биз айткан бул жерде дагы фудкорттор 25 майда иштебей турушат пока. Андан кийинки чөйрө бул театрлардын, музейлердин, көргөзмө залдардын жана галереялардын, китепкана жана маданий агартуучу жайлардын ишмердүүлүгү жанданат. Акыркысы 25 майдан тартып шаар ичиндеги коомдук транспорт кызматын көрсөтө баштайт. Коомдук транспорт атап айтканда бул автобустар, троллейбустар жана кичи автобустар жүргүнчүлөрдү шаар ичинде ташуу иштери жанданат.